Учурда ар бир мектеп кышка кам көрүүдө. Көпчүлүгү эрте күздөн тартып көмүр корун даярдап алды. Ошондой эле мештер, жылытуу тутуму жаңыланып жатат. Кышка даярдык деңгээлин атайын түзүлгөн комиссия көзөмөлгө алмакчы. Чүй областын боюнча кышка даярдыктарды көрүү максатында ар бир мамлекеттик администрацияларда комиссиялар түзүлгөн. Ар бир комиссиялардын мүчөлөрү жерлерге чыгышып, бул боюнча иштер жүргүзүп атат. Андан тышкары билим берүү мекемелеринде бүгүнкү күнү Чүй областында 70% көмүр менен камсыздалды. Тендер иштери өз убагында жүргүзүлгөн. Бардык биздин Чүй областынын мектептеринде, бала бакчаларына чыгып, кышка даярдыкты текшерүү жүргүзүп келгенбиз. Анын негизинде бардык ошол мезгилде бардык билим берүү тармактарында ремонттон өткөрүлүп, от казандарын даярдоо иштери жүргүзүлүп жаткан. Ал эми бүгүнкү күндө ошол эле биздин областтын бардык райондорунда кышка даярдык бүтүп, толугу менен ремонттон өткөрүлүп, көмүрлөр ташылып келатат азыркы күндө. Лебединовка айыл өкмөтүнүн номер 2 бала бакчасында 170 бала тарбияланат. Бала бакчада бардык ыңгайлуу шарттар түзүлүп, жыл сайын капиталдык оңдоп түзөөдөн өтөт. Быйылкы кышка карата бала бакчага 50 тонна көмүр алынып келинди. Айта кетсем, кышкыга боюнча даярдык абдан жакшы. Айыл өкмөтү 50 тонна көмүр түшүрүп берди. Кышкыга жетет. Андан тышкары быйыл ошо котельныйыбызга жаңы котел жана жабдыктарды оңдоодон өткөрүп берди. Айыл өкмөтү жай учурунда ушул июлдун аягы, август толугу менен бүткөрүп, жаңы окуу жылга даярдап берди. Ала Мөдөн районунун АГЕС 5 жалпы билим берүү орто мектебинде да даярдыктар кызуу жүрүүдө. Мектепте жыл сайын күздүн башы эле көмүр алынып баштайт. Мектеп жамааты жылуулукту талаптагыдай камсыздоого өзгөчө көңүл бурушат. Жылуулук системасы биздин мектепте эң жакшы жолго коюлган, себеби быйыл 3 жыл болот. Толугу менен мештер алмаштырылган жана жылуулук түтүкчөлөрү дагы алмаштырылган. Бизге убагында сапаттуу көмүр келет, көмүр жетишет бир жылга. Жылуулук системасына бизге эч кандай көйгөйлөр жок. Бизге көмүрдү алып келип түшүргөнү биз айыл өкмөткө өзүбүздүн канча керек, көмүр керек жөнүндө маалымат беребиз. Ошо маалыматтын негизинде айыл өкмөтү тендер өткөзөт дагы. Бизге сапаты жакшы текшерилген көмүрдү түшүрүп беришет. Быйыл дагы ошондой иш-чаралар болду. Өз убагында көмүр мектепке келип жетти. От чаккан сезон башталат. Бизге 171 тонна түштү. Жаңы мешибиз бар, экөө. Салганына 3 жыл болду. Саатына 41 килограмм жагылат. Мектебиз жылуу 20-21 градус болот. Белгилей кетсек, мектептердин дээрлик 70%-ында кышка даярдык аяктады. Андыктан жылуулук боюнча орчундуу көйгөй дээрлик жок эсе. Ал эми камылга иштери убак-убагы менен текшерилип көзөмөлдө болот. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.